Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусунун кезектеги чыгарылышы парламенттик демократиянын мындан аркы өнүгүшүнө байланыштуу ушул аптада эки чоң билдирүү жасалды. Бири президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы спикер премьер-министрлерди чогултуп кеп кеңеш курду. Экинчиси болсо мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнө тиешелүү телеканалга кеңири интервью берип, парламенттик башкаруу боюнча ойлогон ою ишке ашпай калганын кыйтты. Студиябыздын коноктору депутаттар Талант Мамытов жана Жанарбек Акаев, кош келдиңиздер. Мына Атамбаевдин конституциялык реформаны аягына чыкпай калдым дегенин кандай кабыл алдыңыздар? Бул анын өзүнүн баягы мүчүлүштүгүн мойнуна алганыбы, же болбосо алдыда баш мыйзам боюнча өзгөртүүлөрдү жүргүзөлү деген сунушубу? Негизинен алып карасак, конституциялык реформа деп эмнени айтабыз? Бир олуттуу, бир чоң өзгөрүүлөр кирген болсо, же бир жанакы бийлик арасындагы, үч бийлик арасында бир чоң өзгөрүүлөр болгон болсо, анда биз бир чоң олуттуу өзгөрүү болду деп айтсак, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Болгону Конституцияда премьер-министр жака бир топ мындай жол ачылуу менен гана чектелди. Буну парламенттик жол болсо кандайдыр бир соттук чоң өзгөрүүлөр болгон жок. Ошону менен бирге биз кыргыз эли ошол эле парламент бир кандайдыр олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок. Анан мен кайсыл жактан конституциялык реформаны иш жүзүнө ашыра албай калдым деген сөзү мен үчүн түшүнүксүз. Мурдагы президент айтпадыбы, жанагы айрым бир депутаттар президент болгусу келип, анан кийин бийликти премьер-министрге же болбосо парламентке берип жибербейин, ошол президенттик эле күчтүү болсун деген да ою болгон, ошондой буттоосулар да болгон деген дагы пикирлерди айтып атат да. Негизи мурдагы президент азыркы президенттин эле айткан нерселерин гана кайталагандай болду. Бул биз парламенттик башкарууга, парламенттик демократияга багыт алышыбыз керек дегендейчи. Андай болсо парламенттик демократия же болсо парламенттик башкаруу мындан ары кандай өнүгүшү керек, эгер конституциялык реформага барбасак? Бул Атамбаевдин да таарынычка толгон маегин мен толугу менен көрүп чыктым. Атамбаев мырза, мен бул конституцияны өзгөрткөн да, референдум аркылуу конституцияны өзгөрткөн. Анан ал киши жеке оюнда өзүм адам президент коем, эгер өзүмүн мураскерим өтпөй калган кырдаал болсо, анда мен парламенттеги партиям аркылуу өкмөттү курап туруп, мен ошол күчтүү премьер кылам дагы, ошол премьер-министр менен Кыргызстанды кой ташта жатып алып башкара берем деген саясатты планы болгону бул баарыбызга жашыруун эмес. Анын азыр ошондой ойлору ойрон болду. Президент анын Атамбаев дайындаган премьер-министрди парламент аркылуу кетирди, башка өкмөттү курады, өзүнө тиешелүү күч органдарын кетирди дагы, жанагы көпчүлүк бийликти колуна топтоп алгандан кийин Атамбаевдин сөзү өтүмсүз болуп калды. Ал киши ошол өзүнүн жаңы салган үйүндө жатып алып башкара берем деген ою ишке ашпай калгандан кийин, эми азыр конституцияны, башка маселелерди, Бакиевдерди эске салып, анан мындай элдин эмес, элдин бир дагы маселесин көтөргөн жок, бирок өзүнүн ишке ашпай калган маселелерин, таарынычтарын гана айтып чыкты да. Ал киши ошол парламенттеги партиям бар, менин депутаттарым бар, көп адамды депутат кылгам. Анан Сапар Исаков башында турган өкмөтүм бар. Ошолор аркылуу башкарсам болот деп туруп конституцияны өзгөрткөн. Премьер-министрге көп укуктарды берген. Жанагы каржы полициясы аркылуу алар иш козгоп, бир мындай көп маселени парламент менен премьер-министр башкара берет дагы. Мени укпаган президент келип калса, мен аны эч ким эмес кылып койгон деңгээлге чейин барып, өзүнчө бир мындай аталык болуп алам дегендей ой менен конституцияны өзгөрткөн да. Бирок ошол ишке ашпай калды да азыр. Ал эми мына мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков да буга убада мурдагы экс-спикерлерди, мурдагы премьер-министрлерди чогултуп, ал жерде дагы ушул эле маселе козголду да, конституциялык реформа маселеси улам айтылып атты. Ал мурдагы өлкөнү жетектеген парламенттин, өкмөттүн башында жүргөн адамдар эмне үчүн ушул темага улам кайрылып атат деп ойлойсуз? Анткени конституциялык реформаны жеке кызыкчылыктар үчүн өзгөртпөш керек да. Өткөн конституциялык реформа жалгыз ушул экс-президент өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жасады деп айтканга толук
негиз бар. Анткени ошол кезде ошол премьер-министрге ыйгарым укуктарды берип, анан калганын мындай болор-болбос гана өзгөрүүлөр болду. Ал эми чыныгы биз конституциялык реформага келебиз десек, анда биз биринчи кезекте анык чечип алыш керек. Бир маселени, бул маселе биз парламенттик өлкөбүзбү же президенттик өлкөбүзбү? Бүгүнкү күнү бардыгы айтышат парламенттик өлкөбүз деп. Бирок чынында бүгүнкү күнү парламент башкарбайт. Анткени бүт силовой структура, негизги күч курамдары президентке баш ийет жана президент тарабынан дайындалат. Парламент аны бекитип берет макулдугу менен. Ал эми эгерде парламент өлкө курабыз десек, парламенттик өлкө курабыз десек, анда биз толук кандуу парламент тарабынан бардык маселе чечилиш керек. Дайындоолор дагы, ошол эле күч структуралар дагы. Жана экономика үчүн жалпы жоопкерчилик парламент мойнунда болот. Жанагы конституциянын бир кишинин кызыкчылыгында өзгөртпөш керек дебедиби? Мисалы, ошол эле экс-президент Атамбаевдин тушунда парламентти мындай максаттуу, анан туруктуу жамандап атып, депутаттардын туура эмес демилгелерин, сессияга аз киши катышып атат дегендей болуп, мына 5-канал баш болуп, максаттуу түрдө туруктуу жамандап отуруп, чын эле парламентаризмди, анын ичинде депутаттарды элге бир топ мындай жек көрсөтүп койду. Бирок ошол эле убакта карасаңыз, эл баары бир кандай болгон учурда дагы депутатты, парламентти жек көргөн менен калыстыкты, адилеттүүлүктү, же бир өлкөдө бир олкусоокко кырдаал болгондо мындай парламенттен күтүп атпайбы? Депутаттарга кайрылат, ушу сиздер айтыңыздар, комиссия түзүңүздөр деп кайрыла бизге кайрылып, баары бир парламенттин кайсы бир деңгээлде кубаты бар. Анан чын эле мына органдар, күч органдары өзгөчө мына улуттук коопсуздук кызматы, анан прокуратура кимде болсо ошол жакта бийликтин күчү көбүрөөк болуп атат. Эми ал үчүн андай болуш үчүн парламенттин курамы мындай орусча айтканда боецтер көп болуш керек. Ал үчүн ГКМБ менен дагы, прокуратура менен дагы тең ата чабышкан. Бизде баягы тилекке каршы баягы көпчүлүк депутаттарыбыз эми бизнестен келген учурлар болуп калганда, алар баягы органдар менен карама-каршылыктарга бара албай калган учур болот дагы. Мунун кесепети жалпы парламентаризмге тийген учурлар бар. Бирок ошого карабастан Кыргызстан баары бир мына Борбор Азияда ал тургай мына президентибиз өзү Европага, башка өлкөлөргө чыкканда бизде күчтүү парламент калыптанып келатканын айтып келатат да. Бул эми бир чакырылышта эле менимче баардык маселе чечилбесе керек. Мына келерки парламент мындан дагы курчураак, мындан дагы сапаты жакшыраак болсо, ушинтип акырындык менен мындай парламентаризмге бараткандай түр көрсөтүп атабыз да. Азыр эми президент мырза кечээ Сооронбай Шарипович өзү конституциялык реформалар тууралуу дагы айтып, алга биздин азырынча убактыбыздын өтө көбүн алып коет. Андан көрө биз сотторду, күч органдарын оңдоого көбүрөөк убактыбызды жумшашыбыз керек дегендей маселени айтып өттү да. Менимче туура. Анткени өнүкпөгөнүбүздүн себебин бир кагаздан көрбөшүбүз керек деп ойлойм да. Мисалы, ишти жасай турган болсок, мына кошуна өлкөлөрдө, айрым өлкөлөрдө карап көрсөңүз, жаңы президенттер келгенден кийин олуттуу реформаларды мындай кагаздарга, конституцияга башкага шылтып отурбай эле мындай жасай турган нерселерди жасап атат да. Негизи ушул мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин интервьюсунан кийин аны абдан социалдык тармактарда дагы эксперттердин арасында ушул парламенттин ичинде дагы мындай сындагандар көбөйүп кетти да. Бирок ошол конституцияны өзгөртүп аткан маалда, ошол мурдагы президент каталарды кетирип аткан маалда, Жанар мырза, сиз айтмакчы, парламентти жанагынтип кысымга алып аткан учурда эмнеге ошол депутаттар мындай ачык ошолорду сүйлөгөн эмес да, айткан эмес? Эми биринчи кезекте мен ойлойм, ошол кезде Атамбаев абсолюттук бийликке, властька ээ болуп калган. Нечен деген депутаттар камалып кетти. Нечен деген чындыкты айткан, жолду айткан, жолду көрсөткөн, анан сын пикирди айткан адамдардын баардыгы камалып жазага тартылды. Ал эмес массалык маалымат каражаттары дагы керек болсо сындап койгон үчүн мына миллиондогон акчаларга доо коюлуп, алардын эсебинен акча өндүрүлө баштады. Албетте мындай учурда эч кандай демократия өнүкпөйт. Демократия өнүкпөйт. Мен ойлойм,
ошол себептен бирден бир жанагы мен айтып аткан себеп күч структура качан ошол президентте болгондон улам ал учур негизги учур ошол Атамбаевдин учурунда дагы бул ачык эле колдонулуп атты да. Мисалы айтып кетсек, прокуратура органдары өзүнүн оппоненттери менен каршылаштары менен күрөшүү максатында өзүнүн мындай репрессивный орган катары иштеп атат. Бүгүн анын кесепетинен ошол учурдагы запка тарткандар бүгүнкү күнү зыян тарткандар камакта жатат. Менимче ал маселелерди көтөрүп чыгыш керек. Мыйзам эч качан каралган эмес. Бир дежурный статьяны коюп, жанагы эптеп, фабриковать этип кылмыш иштерди. Аларды мындай жаткан абакка жаткырышты. Ал эми бүгүнкү күнү эгер биз чыныгы демократиялык мамлекетти курабыз, өнүккөн мамлекетти курабыз десек, биз бир эле принципти карманыш керек. Бул акыйкаттуулук. Акыйкаттуулук орун албой сайын эч качан экономикадагы мамлекетте өнүкпөйт. Мен ушул каалайт элем. Ушул бардыгыбыз биригип, бир жакшы максаттын тегерегинде биригишибиз керек. Эгерде жакшы сөз айткан болсо, туура болсо, бардыгыбыз ушул нерсени туура деп айтканга дареметибиз, күчүбүз жетиш керек. Эгер туура эмес болсо, туура эмес деп айтканга дареметибиз жетиш керек. Бирок бардык маселелер ортодо коюлуп, бир максаттарды ортого коюлуп чечилип, анан бардыгыбыз ушул максатты карманышыбыз керек. Ошондо гана мамлекет. Бирок ошол эле учурда жанагы биригүү, бардыгыбыз ошо бир баштан, бир жакадан баш чыгаралы, бир колдон жең чыгаралы деген урандардын артында баягы парламенттин ичинде дагы, сыртында дагы оппозиция, ошол бийликти сындап, камчылап тура турган күчтөрдүн жок болуп кетишине алып келиши ыктымал да. Президент, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин соңку билдирүүлөрүнөн ал жетектеген ошол КСДП партиясы парламентке, өкмөткө алдыда күчтүү оппозиция боло алат деген мындай белгини, жышаанды бере алдыбы? Менимче, Ибрahim мырза, мына бизде ушу партиялык системанын бир аз эмиден калыптанып келаткан белгиси. Биз эң тарыхы бар партия десе Атамекен менен СДПК партиясын түшүнөт элек. Бирок тарыхы бар партиялардын дагы айрымдары мындай кыйын кырдаалга келгенде мындай урап кылуу коркунучуна кептелди да. Мисалы, ошол убакта Атамбаевга каршы сөз сүйлөсөң, ошол эле партиянын ичинде сени бир террористти карап, эмне үчүн бул Атамбаевга каршы чыгып атат деп мындай таң калышчу да, мисалычы. Азыр ошончо депутаттан бирөө чыгып, мындай айрымдары гана чыгып коргоп койбосо, калганы жок. Жаңы бийлик келди, аякка өтө качышат. Эртең башка бирөө келсе, бияка өтө качышат. Ушундай бир ушулар жалпы парламентаризмге, анан партиялык системага зыянын тийгизген учур болуп атат да. Атамбаевдин убагында азыр Талант мырза айткандай, мисалы шарт эле Канат Исаевди, Текебаевдарды камаганы бул калган 120 сабак болсун. Мен каалаганымы камап коем дедим. Мен фракциядан чыгарганы бул көрдүңөрбү? Мен кааласам силерди фракциядан чыгарам. Мен мындай деп ушинтип күчүн көргөзүп, ал аркылуу, биз аркылуу башка депутаттардын оозун жабууга мындай аракет кылды да, мисалычы. Бирок ошол эле убакта кечеги интервьюсун карасаңыз, мен эмне үчүн Атамбаев менен кайым айтышып, парламентаризмди коргоп, бирок мандатымды дагы тапшырбай калдым. Анткени ал киши менен эки эле маселеде пикир келишпей калдык. Сөз эркиндигин коргодум, жанагы маалымат каражаттарына басымыңыз туура эмес деген нерсе үчүн. Аны кече өзүм мойнуна алды, мен туура маселе кылган окшойм деп. Экинчиси, саясатчыларды камоодо. Эми кече айтат, камабай да коюп турмун деп. Биз болгон эле ошону айтканбыз, башка эч кандай талаш тарыш болгон эмес да. Бирок азыр парламентте мына ТЭЦ маселесин караңыз. ТЭЦ маселесинде парламентке бийликтин эрки жетип, мындай адилеттүү чечим чыгарыла дегендей сунуштар болсо, азыркы кыргыз парламенти мына ТЭЦтеги окуяларда канча мыйзам бузууларды аныктап чыкты. Азыркы парламенттин курамы мындай дарамети жетет, мисалычы. Азыр айрым оппозициялык саясатчылар парламентти сындап атат, эми депутатты парламентти сындоо азыр мындай бир четти мода, бир четти элге жакшы көрүнөм дегенден баары депутатты же парламентти сындаган учурда, бирок биз аны да угушубуз керек. Андан чыгалаган эч ким жок. Бирок парламентте мына эртең менин угушум боюнча дагы бир жаңы комиссияларды түзүү демилгелери көтөрүп калышы мүмкүн. Эгерде укук берилип, мындай укук дедим го, мындай бир
басым кысым болбосо кыргыз парламенти азыр чын эле мындай баралына келип турган деле учур деп айтсак болот да. Азыркы учурда басым кысым жок деп айта аласызбы? Сиз мурдагы учурда айтпадыңызбы? Чынында эле баягы депутаттарды камап, куугунтуктап, мындай чынында эле бир жарга такап койгон деп. Ал эми азыркы учурда парламенттин абалы, мына сиздердин депутаттардын абалыңыздар кандай? Бүгүнкү күнү бардык фракциялар өзүнчө эркин иштеп атат. Мисалы биздин фракцияны алып карасак, биз 28 депутат жалпыбыздын өзүбүздүн пикирибиз бар. Эгерде жаккан, ошол туура келген ар бир депутаттын мындай өзүнүн добушу менен гана чечилет да. Ал эми башка фракцияларда деле менимче андай нерселер көрүнбөйт, анткени бүгүнкү күнү бардык иш-аракеттер жеке партиянын программасына ылайык, ошондой эле болуп жаткан саясаттагы кырдаалга ылайык бир адилеттүүлүктү карманып атат да. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү эч кандай басымдуулуктар же болбосо бир кандайдыр бир тоскоолдуктар жок. Мисалы акыйкатчы шайлоодо Талант мырза бир канча депутат каршы бердик. Анын ичинде мен сындап акыйкатчыны бул туура эмес деп айттым, добуш дагы бердим, каршы дагы чыктым, бирок чын эле мага 7-чи кабаттан бир коңгуроо болуп, эмне үчүн мындай кылдың деген нерсени байкаган жокмун. Ошол эле убакта көбүнчө жана оппозициялык саясатчылар деп коебуз, азыр оппозиция болуп калды да, СДПКнын жарымы дегендей. Президенттин иниси Асылбек Жээнбеков деген дагы сөздөр бар да, мисалычы. Бирок мен чынын айтайын, Асылбек Жээнбеков мага келип ушундай бир колдоп коесуңбу, же добуш берип коесуңбу, же ушундай деген басым кысымды эгерде мага айткан болсо көрсөтмө. Мен айтмакмын азырчы, ушундай болуп атат. Бирок мен бир дагы ушундай көрсөтмө же өтүнүчүн мындай уккан жокмун да. Президенттин жакындары, жакын колдогон адамдар парламентте дагы бар, ошол аркылуу ошо парламентте көзөмөлдөп турат, парламентте каалаган мындай чечимдерди аткарат, парламент ошон үчүн азыркы президентти колдойт деген да пикирлер, сындар айтылып жүрбөйбү? Чынында эле ошол Асылбек Жээнбековдун ролу кандай болуп атат? Алмазбек Атамбаев айтмакчы, ал чын эле депутаттык мандатын өткөрүп берип кетип калыш керек беле, же болбосо азыркы чакырылыш бүткөнгө чейин отурганы туура беле? Сиздердин баамыңыздар кандай? Мен пикиримде Асылбек Шарипович 2010 жылкы сазыкта да депутат болгон. Ошол кезде спикер болгон. Бул 2015 жылы дагы депутат болуп шайланып келди. Ал эми бул президент Сооронбай Шарипович шайланганга чейин депутат болуп отурган ушул жердечи. Мен ойлойм, ар бир депутат өзүнүн укугуна ээ болуш керек. Мен бүгүнкү күнү бир кандайдыр тоскоолдук кылып, же бирөөгө барып буйрутма берип, же бирөөлөр менен кандайдыр бир терс мамилелерди же болбосо аракеттер жасап аткандарын мен байкаган жокмун. Ушул жерде мен коллегаларым бардыгы бул маселени тастыктап берет. Айрыкча кайта мындай мурдакка караганда басыңдап мындай көп маселеге аралашпай калды. Мен ойлойм, бул негизги ар бир адамдын укугу, бул президент болгонго чейин шайланып келген, ал өзүнүн срогун депутат эл шайлангандан кийин иштеш керек деп ойлойм. Ал эми мына КСДП фракциясы боюнча дагы соңку учурлары абдан талаш талкуулар болуп атат. Мисалы ошол эле мурдагы президент анын партияны жетектейт, бул жерде болсо фракция жетекчиси Иса Өмүркулов. Анан кийин ушул жерден мисалы фракция менен партиянын ортосундагы тирешүү, андан ары барып мисалы партия ушул фракциядагы депутаттардын бардыгын партиядан алдыда чыгарып жибере турган болсо, Жанар мырзадай болуп туруп, бул процесс парламенттин мындан аркы ишмердүүлүгүнө кандай таасир бериши ыктымал? Тескери таасирин берет. Бирок бир жакшы жери азыр партия түзөм деген адамдарга, партиясы бар адамдарга партиялык ишмердик менен алек болуп, партияны парламентке алып келем деген адамдар үчүн мына СДПКдагы болуп аткан окуялар бул мындай чоң сабак да. Сабак, тажрыйба дагы бир четич. Биз баарыбыз ойлонуп калдык азыр. Кийин партия түзгөндө ушулардан этият болуш керек экен, могул жерде эске алышыбыз керек экен деп. Эми мисалы керек болсо ошол эле Британиядагы чоң партиялар, тарыхы бар партиялар деле ушундай кыйынчылык күндөрдү
арасынан саткындар чыккан убакыттарды алардын баары кечирген да, мындай тарыхты караганда ошондой бир тажрыйба менен келаткан окуя. Бирок мен бир нерсе айтып коюшум керек. Азыр жанагы Атамбаевсиз СДБК, Атамбаевди кетирип партияны тартып алабыз дегендей күчтөрдүн аракети, бул мен баягы партиянын же бирөөнүн атынан сүйлөгөн жокмун. Жеке менин оюмда бул туура эмес көрүнүш. Кандай болгон күндө дагы Атамбаев жаманбы, жакшыбы, кандай ката кетирген күндө дагы ал киши менин оюмча ошол партияны нолдон баштап түптөп, ошого өмүрүн өзүнүн тажрыйбасын арнагандан кийин бирөөнүн эмгегин тартып алып коюп, анан өзүм ошол партияны жетектеп алам дегендей жанагы бир топтор жүрбөйбү? Ушундай биз партия биздики дегендей. Ошол менимче мындай туура эмес го деп ойлойм. Бирок парламенттин ичинде ошол дилемманы жаратып аткан жокпу? Себеби дегенде мына кечөөнү Атамбаев өзүнүн сөзүндө азыркы бийлик деп улам сындап атат. Мындай оппозициячыл саясатчы катары пикирлерин айтып атат. Ал эми парламенттин ичинде болсо КСДП фракциясы бийликчил фракция да, мындайча айтканда коалициялык көпчүлүктүн башында турат. Азыр абдан кызыктай акыбал фракциянын ичинде. Мисалы ким оппозиция, ким позиция экенин биз азыр парламенттин ичинде деле жакшы билбей турган учурда башка оппозиционер пайда болуп, кечээ экс-президент өзүнүн азыркы бийликке сындарын айтты. Негизи кандай коом болбосун, сөз Жээнбеков Атамбаевда эмес, бирок оппозиция болгону бул туура көрүнүш. Кайсы бийлик болбосун, алардын көзүн май баспаш үчүн, мурдагы кетиргендердин катасын кайталабаш үчүн оппозиция болуп, аларды сын пикир айтып, туура эмес бараткан жолун эскертип турган бул жакшы. Ошол эле убакта азыр эң негизги талкуу жүрүп аткан жана Бакиевтердин жолуна түштү деген сындар, ошонун бардыгын азыркы президенттин тегерегиндеги куда сөөгүктөрү, күйөө балдары болобу, башка туугандары болобу сөзсүз эске алып, президенттин атын жаманаттуу кылып койбош үчүн алар өздөрүн мындай бир максималдуу таза кармап, кымындай дагы бир шек жаратпай турган болуп, мындай түптүз, кыйшаюусуз түз жүргөнгө аракет кылыш керек деп ойлойм да мен. Эми Акаев менен Бакиевдин учурун билебиз, үй бүлөлүк башкаруу деп, алар ошол мүнөздөмө менен белгилүү болуп калды. Андан кийин болсо Атамбаев мисалы шопур, жан сакчы, катчы жана башкалар менен белгилүү болду. Эми болсо мына азыркы президентке ошол мурдагы эле президент айтып атат, чын эле Бакиевдин жолуна түшүп баратат дегендей бир коркунуч бар деген пикирин айтты. Азыркы бийликтегилер, азыркы парламентте отурган депутаттар мындан кандай сабак алыш керек? Чындык менен чыныгы абал бул эки башка нерсе да. Саясий кандайдыр бир максат, мен ойлойм, ушул айтылып аткан сын пикирлер экс-президент тарабынан бул кандайдыр бир бүгүнкү ситуацияга, абалга жараша эмес, жалпы өзүнүн кызыкчылыктары, өзүнүн кандайдыр бир аттиң ойлору. Анткени биз баардыгыбыз билебиз, кандай план менен, кандай максат менен конституция өзгөргөнүн, кандай ойлорду ошол экс-президент кетип атып, ойлоп, астына ала жанагы маселеди чечип кеткендиги. Бирок ал нерсе эч качан иш жүзүнө ашпайт. Анткени Кыргызстанда жалпы эле дүйнөлүк практикада көрсөтүп аткандай эки бийлик болбойт да. Анан жетелеме президенттер да болбойт. Ар бир президенттин өзүнүн жеке пикири болуш керек, көз карашы болуш керек. Себеп дегенде бул мамлекеттин башчысы. А мамлекеттин башчысы бул башка өлкөлөр менен барып маселени чечиш керек. Эртеңки күнү мисалы эгер жетелеме болгон болсо, эртең бир Казакстанга же башка бир өлкөгө барып чечейин десе, сен теге өзүң жетекчиң менен макулдаштыңбы деген суроо болот, күлкү болот. Бул уят нерсе. Ошол себептен мен жекече пикирим, экс-президент тарабынан бул жасалып аткан нерсе туура эмес нерсе жана уят нерсе. Акыркы бир жылдын ичиндеги талаш талкуулардын баардыгы эле экс-президент менен азыркы президенттин тегерегинде болуп жаткансыйт. Парламенттин үнү угулбагандай сезилген жокпу сизге? Парламент азыр бир канча сапаттуу, экономикага пайдасы тие турган азыр ушул тапта дагы талкууларда бир жакшы мыйзамдарды талкуулап атат. Бул жагы жакшы. Бирок Атамбаевдин интервьюсуна парламент ызы чуу түшүп калбаш керек. Анткени экс-президенттер бизде көп.
Отунбаева бар, ошол эле Акаев, Бакиевдер, алар деле оңду солду интервьюларды берип атышат. Анда ар биринин интервьюларын талкуулап жатышып калышыбыз керек да. Мисалы Атамбаев, мен аталык болбой калдым, резиденцияда жатып башкара албай калдым, ошого капамын деген интервьюсуна биз ызы чуу түшүп калбашыбыз керек деп ойлойм. Бул кадыресе көрүнүш, таарыгын айтсын, эртең партияны жетектесин, шайлоого катышсын, элдер колдоп берсе, добуш алып парламентке келсин. Мындай бул кадыресе эле көрүнүш деп ойлойм да. Бирок кандай болгон күндө дагы парламент кайсыл бийлик болбосун дагы баары бир мындай эл тарапта болгон позициясынан тайбаш керек да. Анткени эртең эле ошол эле конституция боюнча жана мөңгүлөр боюнча, ТЭЦ башкалар боюнча 2020 шайлоодо элден депутаттыкка талапкерлерге чоң суроолор болот. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Студиябыздын коноктору депутаттар Талант Мамытов жана Жанарбек Акаев болду. Саламатта калыңыздар.